бир көргөнгө жан бермек дейт элибизде. Анысы кандай адамдардын сырткы көрүнүшү, сулуулугу бул албетте көп нерсени баамдоого жана билүүгө түрткү берет. Андыктан өзүңдү жарашыктуу алып жүрүү бул инсандык критерийлердин негизгиси. Көбүнчө турмушубузда көп байкалбаганы менен биздин сырткы көрүнүшүбүздү көркөмдөп, кемчилик жериң болсо аны түзөп, сага шайкеш келгенде жасалгалаган чач тараштык кесиптин ээлери биздин күзгүбүз. Дал мына ушул жөнөкөй жана эң керектүү адистикти аркалаган айымдардын бири Сүйүн Туйбаева. Бул айым 15 жылдан бери бул кызматта иштеп, өз кесибин сүйүү менен жоопкерчиликтүү мамиле кылып келет. Кандай гана кесиптин ээси болбо, ага жан дилиң менен мамиле кылбасаң, сага эч нерсе алып келбейт дейт ал. Өзүн таза тыккан алып жүрүш керек, тың болуш керек. Ар бир клиентке, ар бир адамга мындай мамиле кылганды үйрөнүш керек да. Кандай мамиле кылыш керек? Баарына жакшы мамиле кылып, жакшы тосуп алып, клиенттер, кардарларга ошончо кандай жакшы мамиле кылсаң, алар дагы ошол сага тартылганга аракет кылат да. Ал эле эмес, ошол өзү каалагандай, эмнени кааласа ошондой кылып, чачтарын жасалгалоону, бүт баарын өздөрү каалагандай кылып берсең, ошо сага өзүңдө клиент ошончо жакшы. Мен мисалы эми ушунча болуп, кардарларды жаман сөз уга элекмин, жакшы баары буюрса. Бул адистин өзгөчөлүгү анын айымдардын да, мырзалардын да чачтарынын устаты болгондугунда жана ага кошумча өзүнүн кызыгуусу менен сулуулукка кам көрүүнүн башка тармактарында өздөштүрүп алгандыгында. Биз анын баардык өнөрүнө күбө болдук. Алгач мырзалардын чачына кам көрүүсүн сиздер менен чогуу көрөбүз. Ар бир адамга өзүнчө одноразовый тагылып да, деген баягы бири-бирине баягы жукпаш. Эркектердин чачын кыркаардан мурда анын мурдагы прическасын жана чачынын сапатын карап, анан каалаган чач формасын келтирүүнү баштайт. Эркектердики болсо негизи оорураак болот. Эркектердин чачын алганчы, булар түздөш керек. Ар бир эмесин бирден эме кылып албаса, кичине эле жеринен кетсе туура эмес болуп калат да. Аялдардыкы айырмалар бар, чоң айырма бар ортосундачы. Баштын формасына карап, кандай ага жарашаарын кардарга да сунуштайт. Чачтын астындагы териге да дыкаттык менен мамиле кылуу жана ага жарашыгына жараша жасалга кылыш керек дейт адис. Жумшак болуп көрүнөт, катуу чачтар бар арасында, суюк чачтар болот. Ошолордун эмесине жараша алыш керек да. Мисалы катуу чачтарды машинка менен алганда, аны бүт машинка менен түзөсүң. Только машинка менен иштейбиз да биз. Суюк чачтарды болсо только кайчы менен иштейбиз. Чачты кыркып бүткөндөн кийин майда чачтардан ыңгайсыз болбосун үчүн ыкмасы менен тазалап, аягына чейин ишин жан дили менен аткарып, кардардын ыраазы болуп кетүүсүнө кам көрөт. Бир адамга бир эле жол колдонулат да. Окантовкасы жок чач алганда вообще билинбей калат, жакшычы, чачтын формасы чыкпай калат. Окантовка кылгандан кийин чачтын формасы чыгып, өзүнчө анан чач калбай, чтоб клиент таза өзүнүн эмесине кетиш үчүн ошентип кетиребиз. Келгенде эле же отурусу эле өзү эле билет да, сразу эле алып жакшы болот. Айта электе эле билет өзүбүз. Чач тарачтын дагы бир адистиги бул айымдардын чачын жарашыктуу кыркат. Бир келген кардар экинчи жолу кайрылып келгидей мамиле кылып, оюндагыдай кыркып берет. Ошондуктан Сүйүн айым көбүнчө туруктуу кардарларын тейлейт. Алар сааты менен кезекте жазылып коюшуп, анан келишет. Мага экөө бирдей эле көрүнөт. Укладка жасагандагы, кырккандагы, чач жасагандагы мага экөө бирдей эле да. Мага айырмасы жок. Экөөнүн тең жакшы, өзүмдүн сүйүктүү кесибим болгон үчүн өзүмдүн өмүмдү жасайм да жакшы. Көңүлүм менен мен бул кесипти баягы өзүм жакшы көрөм, өзүмдүн кесибимди. Кандай кааласа ошол эмесинде жасап берем да. Шашпайм, жакшы ошо өзүнүн эмесинде каалагандай кылып жасап кетирем. Бийкечтердин чачын кыркып гана тим болбостон, аны жасалгалайт. Чачтын формасына жараша ага көрүп берет. Бул жактарын кичине арткан, бул аркасынын ичине жакшы го же сыртына жакшы го? Биз кандай ойлойт? Мындай кайраган жакшы да, чачтын артынан жакшы көрүнөт да. Мисалы бул бийкеч бүгүн кечеге барууга чачын жасалгалатканы келиптир. Анын кечеде сулуу жана жарашыктуу болушун ойлогон адис өзүнүн оюн сурап, анан да кеңеш берип, ишин көңүлүнөн жасоодо. Чачы анча коюу эмес, анча сулуу эмес. Орточо чач.
мындай чачтарды прическа жасаганга дагы ылайыктуу да. Чачты жасалгылоо үчүн Адис атайын аспаптарды колдонот. Демек тарак, лак, плойка, фен жана башка бир катар көрүктөөгө колдонулган буюмдар. Клиент кандай учурда баягы клиенттин айтканы ошо өзүнүн айткандай болуш керек да. Биз алардан анткени баягы акчасын алып жасап атабыз, ошон үчүн клиенттин айткандай болуш керек, баары айткандай болуп, анан ошол өзү ыраазы болуп, капа болбой кеткидей кылып жасап беребиз клиенттердин. Мына ошентип кардардын өзү каалагандай оюндагыдай чач жасалгасы да бүттү. Ал эмне дейт экен сураса? Мага абдан жакты. Абдан жакты. Ар дайым келип турам бул эжеге. Ар дайым жасаганы мага абдан жагат. Ошондой эле тааныштарыма, тегеремнелерим баарына жагат. Чач тарачтын чакан иш бөлмөсүнүн жасалгасы деле жөнөкөй, жупуну. Бирок кардарга мамиле кылуусу, аларды тейлөөсү өзгөчө. Ошондуктан бул жайдан эч кардар үзүлбөй, сүйүн айымдын тынбаган. Урматтуу төлөгөчтөр, мына өзүңүздөр көргөндөй, чач адисинин дагы бир өнөрү бул тырмак жасалгылоо. Тырмак жасалгылоону азыр биз сиздер менен чогуу мен эмне үчүн бул жерге олтурдум? Анткени тырмак жасалгылоодо өзүнчө бир түйшүктүү, өзүнчө бир профессионалдуу талап да, ошондуктан мен ошо тырмагымды ушул эжеге жасалгатуу менен тырмактын сырларын дагы бөлүшкүм келет. Сиздерге ошол тырмактын сырларын, тырмакты кантип жасалгылоо керек, ушунун баарын айтып маалымат бергибиз келет. Маникюр жасоо, тырмакка кам көрүүдө Адис өзүнүн тажрыйбасына таянып, кылдат жана чебер тейлейт. Ар бир айымдын колунун түзүлүшү, терисинин сапаты ар кандай, андыктан ага карата мамиле кылат. Мына азыр көрүнчү сулуулук салондорунда тырмактардын түзүлүшүнө карабастан эле аны кандай жасаш керек экенин дароо эле жасап баштайт да. Сиз ошо кардар келгенде тырмакты алгач карайсыз, кандай тырмак экенин. Биринчи карайбыз кандай тырмак. Мисалы кээ айымдар болсо жумшак тырмактар, кээ катуу. Өзүңүздөр байкагандай ушул иш процессинен тырмакты жасалгылоонун ыкмаларына жана эрежелерине күбө болуп жатасыздар. Адис дыкаттык менен ишин жүргүзүүдө. Спиртти тазалап коебуз, анын менен бул спиртти жеңил туракка күйгүзүп тазалаш керек. Алгач шоколадтан баштайбыз. Бул бизге биринчи ылайыктуу мындай бүтүш керек да, көзүбүзгө ылайыктуу. Андан кийин бул тырмактын мурики эттерин, ашыкча өскөн эттерин биринчи бул күрөччө менен түртүп алабыз. Тырмак жасалгылоо бул абдан майда эмгекти талап кылат. Эгер чеберчилик болбосо, анын соңунда эле кемчилиги көрүнүп калат. Ашыкча эт жок. Ошон үчүн анда ашыкча эт болсо, анда бул өзү билинет, колго урунат да. Ашыкча эт жок, бул бүттү бул жер. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай, тырмактын формасы келди дагы, ал эттерден тазаланды. Мунун дагы бир топ процесстери калды алдыда. Азыр мына этин кесип, тырмактын формасын келтирдик пилочка менен. Эми азыр массаж, укалоо массаж, крем менен массаж кылабыз азыр. Бул демек сиз айтып атканда бөлүк менен ишке ашат турбайбы? Бөлүк менен биринчи процессинде бул биринчи процессинде жылуу сууга салып алабыз колду, аны жибитип алабыз этин. Андан кийин баштайбыз тырмактардын эттерин кесип баштайбыз биринчи. Анан тырмагынын формасына келтиребиз. Анан экинчи бөлүгүндө болсо, мына урматтуу телекөрүүчүлөр өзүңүздөр күбө болгондой, азыр экинчи бөлүгүн баштадык. Тырмак жасалгылоонун экинчи бөлүгү жөнүндө түшүндүрүп берсеңиз. Экинчи бөлүк баарын бүткөндөн кийин эми биз колдун мына формасы, тырмагы, эттери алынды, баары жакшынакай болду. Эми бул крем менен азыр биз колдун массаж кылабыз. Массаж кылып, жумшартабыз колду. Атайын крем сүйүш керек. Крем керек буга. Крем сүрүп, колдун баарына жеткириш керек. Укалоо менен мындай массаж кылабыз колдорду. Укалоо эмне үчүн ушо, эмнеге жардам берет? Укалаш керек. Азыр колдун баягы эттери алча жасалып бүткөндөн кийин адам бул укалоо менен өзүнчө массаж болот. Тырмакты жасалгылоодо колдун терисине дагы кам көрүлүп, укалоо дагы пайдалуу. Маникюр жасалгандан соң кол дагы жеңил сезилип калат. Андан кийин өзүң лагыңды, өзүң каалаган лакты тандайсың. Биз колдогу азыр май сүйкөгөн майды өчүрөбүз, кетиребиз. Анткени бул майдын үстүнөн лак сиңбей калат да. Мына өзүңүздөр көрүп жаткандай, укалоо процесси да бүттү.
кийинки кезек мына 3-бөлүмү бул тырмак боёо. Тырмак боёодо өзүнчө бир кылдаттыкты талап кылат. Тырмак боёодо ар бир кардар өзүнө жаккан түстү тандап алышы керек. Ошондойбу? Өзүнө жаккан түстү тандап алыш керек. Мында спирт бар ичинде, тырмак кармак үчүн шаардын кошулмалар бар да, ичинде тырмак лактын ичинде. Мында күнүгө сүйкөгөндө дагы болбойт. Эс алыш керек. Может, эртең менен кетип баратканда жумушка же бир жака корпоратив арманаларга барып калсак, көмөктөргө сүйкөп алып, ары кечинде келип өчүрүп салып эс алып жатыш керек да, эс алыш керек. Эс алдырып, андан кийин аны эс алдырып эле жөн эле өчүрүп койбой, жанагыдай лимонго салып, же тузга салып, андан кийин мындай лимондуу маслоодон сүйкөп эс алдырыш керек. Ошондо тырмак дем алып, четтериндеги эттер да көп өспөй, сыйрылбай, жакшы эмеде турат, формада. Биринчи өтө көп, баягы көп мал албаш керек. Лакты кичине мындай кетиресиң бияка. Биринчи боегондо баш жагын боеп аласың. Ошон үчүн биринчи бияк жагын боеп алып туруп, андан кийин баштайсың. Ошондо тегиз жана ушунчалык тегиз анан кылдат болот да, кылдаты менен кооз боелот да, өзүнүн эмесинде. Ушул могу жер калыңыраак болуп, анан кийин бат кетип калбаганга да. Сүйүн айымдын ар тараптуу адистикке ээ болушу ал өз аракетинин жемиши. Адамда негизинен бир гана пайыз талант шык болот эмеспи? Ал эми калганы эмгектин гана натыйжасы. Лакталганы, боелгону дагы өзүнүн тырмагына, колунун кожасына, терисине дагы бүт жарашыктуу болду. Тырмагынын формасы жакшы болду, өзүнө жарашыктуу болду. Баардык процедуралар жасалып бүттү. Мен өзүмдүн эмем боюнча жакты да. Бул тырмак жасалганда баардык талаптардын баары аткарылды. Тырмак жасалган талаптарын сүйүн эже баардыгын аткарды. Ошондуктан кардар дагы ыраазы, өзү дагы ыраазы болуп, өзүңүздөр көрүп турасыздар. Чебер адис бул кесипти аркалап калганы жөн жеринен эмес. Аны сүйөт жана барктайт. Ага жан дили менен мамиле кылат. Өмүрүнүн дээрлик жарымы деле ушул кесипти аркалоо менен өтөт. Үй бүлөлүк кирешеси, алектенүүсү мына ушул ишинин үзүрү. Мен өзүм кесибимди өзүм сүйөм, жакшы көрөм. Анткени ар бир адамдын сулуу болуп жүрүшүн каалайм, жакшынакай болуп, жайында мисалы айымдардын колдору жакшынакай жазалып, буттары жазалып турса, өзүнүн чачын жазалгаласы жакшынакай болуп турса, мен ошого өзүм дагы ыраазы болом да көргөндөчү. Ошон үчүн ушул кесип мага жагат. Адам эң биринчи кезекте кесибин туура тандоосу зарыл. Демек өзү каалаган жана жан дүйнөсүнө жакын. Антпесе турмушта өз ордуңду таба албайсың жана ар дайым ыңгайсыздык, өмүр бою өкүнүү жана жашооңдо көңүлсүздүк. Кесипти туура тандаш керек башынан. Мен жаштарга айтат элем, ушул кесипти туура тандагыла. Анткени ушул кесип менен иштейсиң, өмүрүңдүн аягына чейин ушул кесип менен ошо өзүң сүйүп иштеш керек да кесиптичи. Анан мен ушуну 20 жашыман окуп жүргөндө эле өзүмдүн классташ кыздарым, балдарымдын чачтарын алып, ошо өзүм баягы билбесем дагы, туура эмес кылсам да алып ошолорду кошуналардыкын ошентип алып жүрчүмүн. Өзүм жакшы көрчүмүн да. Андан кийин 25 жашымда мен ушул окуусун бүттүм. 25 жашымда Айпери салонунан окудум. Учурда көбүнчө жаш кардарлар ата-энесинин тандоосу же акча каражатына же болбосо окуусунун жетишкендигине жана көптөгөн жагдайлардан улам адистигин жаңылыш тандап алышып, анын өтөөсүнө чыкпагандар, убактысын бекерге короткондор канча. Ал эми окуусун аяктап, адистикти аркалагандар дагы өз кесибин барктоо, сыйлоо жана дилгирлигин көрсөтө албагандар да бар. Биринчи аялдардын, эркектердин чачын алып иштечимин. Анан иштеп жүрүп анан мен ойлодум, ошо маникюр педикюрду жасаш керек. Ошо өзүмө ушундай түрткү берди да, маникюр педикюр аялдардын ошо кандай сулуулугу, колунун тырнагынын сулуулугу ошондой болсо жасасам деп ойлонуп жүрүп эле анан аны дагы үйрөндүм. Курстарга барып, ага үйрөнүп алып, андан кийин маникюр педикюрга өттүм, аны жасадым. Но башында кичине кыймыл болот, жаңы үйрөнгөндө, бирок мен өзүмдүн дагы шыгым бар экен, бат эле үйрөнүп эле, андан кийин жакшы жасап кеттим. Клиенттерден эме түшкөн жок, жакшы жасап, азыркыга чейин буюрса жакшы иштеп келатам. Сиздер чач тараштыкты кесип кылып, ал эми ага да кошумча тырмак жасалгалоо, сулуулук сырларын ачкан адис айымдын ишмердүүлүгүнө күбө болдуңуздар. Ар дайым кесибиңиздерди туура тандап, өз ишиңиздердин адиси болуңуздар. Клара Кудайбергенова, Жолболду Байсаев, Сары Өзөн телекомпаниясы.